кыздарыбыз, жашы жете элек кыздарыбыздын арасында боюна болуп калып, көбү аргасынан балдарына алдырып, көбү аргасынан роддомду төрөп таштап кеткен кыздар, ушундайлар көп жол болот да. Ошондо отказной жазып эле чыгып кеткен кыздар да болду. Көбөйдү, болду эмес. Даже ошол 1-2 жыл мурда туалетке таштап кеткен дагы чыкты го газетага. Ушундайлар дагы бар да. Экинчиден, ошо жыныстык жактан жуккан оорулар көбөйдү. Кыздардын дагы, балдардын дагы арасында. Себеби жактында эле мына жаш эле балдарды бит менен кетирдик. Кыздардын арасында да бар. Ушулар ушул биздин жаштарыбыз, кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы көзөмөлсүз калып атат да. Ушул оорулар мени аябай өкүндүрөт. Себеби ошол балдар, например, кайга кетти, спеццентрге жөнөттүк, ал жерге барып лечение алдыбы, албадыбы, ошол спеццентрге жеттиби ал бала? Көзөмөлдөмө бул жакта. Ошол көзөмөл жок да. Күйөөгө чыгат элем деген, же үйлөнөт элем деген андай деген тема азыр биздин жаштарыбыз арасынан жабылды. Ким каалаган менен жашайт, ачык эле. Половой контакт деген бул бардыгы менен эле каалаган менен эле жашай турган болуп алды. Мен дагы ушу практикамда ушундай кыздарды жолуктурдум. Даже кимден боюна болуп калганын билбейт. Bir 6-7 ай болсо керек, 1 жылга жакын болуп калды. Жаш кыздардын 14, 15, 16 жаштагы 3 кыз бирдей келди. Үчөөнүн тең боюнда бар. Анан ата-энелерин чакырып, бирөөсүнүн ата-энеси жок экен, экөөсүнүн апаларын чакырдым. Ошолор менен сүйлөштүк. Анан бирөөсүн таң калтырганы, бул мен өзүмдүн ишим деди да. 16 жашар экен, бул мен өзүмдүн ишим, сиздин ишиңиз канча дегенде мен аябай таң калдым ошо кызга. Сен азыр жашың жете элек, сен эртең эмне болушуңду билесиңби? А вдруг төрөбөй калсаң эмне болот десем, ал сиздин ишиңиз эмес. Ушундай кыздар көбөйдү да. Сойкулук менен акча тапкан кыздардын ден соолугу андан да жаман болот. Беркилерден да алардыкы жаман болот. Себеби дегенде булар баягы жыныстык жактан ооруну андан да көп жугузушаттар. Булар кээ бирөөлөр бизге кайрылып калат, мага деле кайрылат, ачык эле айтышаттар. Эже ушундай жол менен иштейбиз, бирок карап бериң, көрүп бериң деп. Алар бир жолу жугузуп алып лечение алышат.